Мына ошондо Таштулганын төрүндө бир түн түнөп жаткандан кийин эртең менен эрте туруп алып 60 уулун чогултуп алып, мына ошондо Кудайназардын сайрап турганы. 60 уулу дегеним 7 баласы жана анын балдары болуп 60 болуп кеткен. Аксакал болгон кезимде аштан кондук жетпесе, аш башкарган кишилер аралабай кеттесе, 60 уулун барында аламын жолу деп жүрсөм, бар кими мага беттесе. Балдарым бери келиңер, бабаңдын сөзүн угуңар, барың бирдей балдарым, кайраттанып чыгыңар. Табылды жалгыз көрүнсө, таш менен жыга буруңар, алаксыбай балдарым, абаңдын сөзүн угуңар. Табылды жолун тосуңар, камайла буруп жыгыңар, катарда ментип калгычо, кар уруш кылып чыгыңар. Каргадай болгон жалгыздын кармап башын жулуңар, катаган эли болушса качпай тосуп туруңар. Калмаксың деп четтесе, калыстык кылбай катаган, качырып бирге беттешсе, бал тилимди салайын, балдарымды бургузбай аман алып калайын. Кубайтал менен чуу коюп көл башына барайын, канчал калмак тагамдан калың кошун алайын. Катаган элдин каптатып карарта чаап салайын, аскерди кабар алайын, астыртан кабар салайын. Атаңдын көрү кыргызды абыдан чаап салайын, аш бийлебей калгычо арымдан өлү калайын. Аттаңгыла балдарым ашты көздү баралык, улуу жолдун боюна көчө болуп калалык. Сокур карасын чыга чубатууга салалык, сынга толгон баланы кан көтөрүп алалык. Деп абасы айтканда көкүрдө калган аракты көңтүрөй ичип салышып, абасынын бул сөзүн балдары макул алышып, ауырдан шабырат токуп, ат токуса бат токуп, аттанышып калмактар. Улуу жолдун боюна Таштулганын оюна келип түшүп олтурду, табылды кетер жолуна. Койдой кара таш эңип Алтыбай алды колуна, жалгызды жыга урам деп караны оңу солуна. Ала тогүлдүк ат менен Алтыбай турадай кырып, арак ичкен калмактар ар кайсы жерде бакырып. Ой аркасында сынчыны бабаңыз алды чакырып, Кудайназар кеп айтат, канасын чын балыңдач, балдарды сына деп айтат. Алтыбайды баштатып алтын ушулун чубатты, Кенжебайды баштатып кезеги менен чубатты. Уландарын чубатып улан бирден сынатып, ол тураң албай аттанып Кубайтал менен чуратып. Балдары чубап бүттеле, барысы сындан өттеле. Кудайназар батырга эми кезек жеттеле, карып калган кезимде жакшы сынасын чым деп, абаңыз сындан өттеле. Кучок мурун колго алып сынатып өтүп кеттеле, сынчынын өңү бузулду, айта албай сөзү кысылды. Улуу жолду бет алып тунарып көзү сүзүлүп, Кубайтал менен дыргытып. Кудайназардын кулчал мына ошондо карасаң, куюндай чаңын бургутуп. Кудайназар келдеми кулагын салып сөз угуп, кең күй ата жериңден келдиң эле элиңден. Кебең айтчы сынчымдей кечиктирбей уксам мен, ачык айтып ак сүйлөп айтчы сынчым кебинден. Алтыбай сынга толдубу, айтар кезиң болдубу, Кенжебай сынга толдубу, кеп салар кезиң болдубу. Карыса да абаңдын башына сыймы кондубу, болуя болсоң оюңдай, оңчулукту кебиңдай, сынчы болсоң сыныңдай, сөз жашырбай чыныңдай. Сүйүнчүңө төө берем, сүйремчекти берем, жолдугуңа ат берем, кечиктирбей бат берем. 6000 түтүн кыргызга кан болор балам бар бекен, карыса да абакең касиеттүү жан бекен. Айтчы сынчы сының деп абаңыз турат энтеңде. Сокур кара сынчынын туаса эки көзү жок, туулган киши экен. Сынчынын мына ошондо Кудайназарга карап айтканы: Кудайназар агабыз, атабыз курдуу агабыз. Шаштырып мени кыйнайсың, шашпаңыз түбү кыйлайсың.
Төмөндөн келет қалың чаң içinde bir топ жан. Ошол чаңды байкачы, мен ошол чаңга болдум таң. Үнүм чыкпайт айтууга, койбодуң үйгө жатууга, берилесин ошол чаң. Кудай назарын ачуусу келип, аттан түшө калып, сынчыга айтып турат. Айтсаңчы сынчым кебиңди, азыр табайым быйыбыңди. Алыскы чаңды каратып сен алаксытам дедиңби? Көрүнгөнүн сен айтып жазсаңчы көңүл черимди. Кандай курган сынчысың, каптатам сага жинимди. Кара ниет окшойсуң, калпайтаарың билинди, деп басылды. Мына ошондо сынчы кабагын түйүп, кашайып жаны күйүп, Кудай назарга айтып турат. Назар гария, менин сыным жария, кара ниет болбостон айтчы элем элдин барына. Менин сынга бек тууган, эки көзүм жок тууган. Сындын айт дегенин айтчы элем, кой дегенин койчу элем. Сынап жүргөн сынымды, сурадың менин чынымды. Ачууң келбей угуп тур, айтайын эми сырымды. Көрүнгөнүн айтайын, көнүңө салып айтайын. Билингенин айтайын, билиндирип кайтайын. Айтсам сенден өлөрмүн, айтпасам сындан өлөрмүн. Көзүм жок сокур болсом да, көп элдин жүзүн көрөмүн. Алтыбай деген бир уулуң, Алла көдөн жан экен. Акыллы тайыз бала экен, арака жакшы кызыса, алпо сөзү бар экен. Көрөң чалыш кул экен, көсөрсүн макул экен. Ачкыл жандуу киши экен, алыша кетсем койбойм деп ишенгени күч экен. Катынынын жанынан күндүк жерге жол жүрсө, айласы кетчү ит экен. Кенжебай деген бир уулуң, керет сөрү жан экен. Өзүнүн боюн көтөргөн, кербес сымал бал экен. Келин кыздын жанынан кеңеш тапчу ал экен. Эки көз сөрү эм экен, эстүү сүнгөн кул экен. Кирди чыкты эси бар, ичи пейил ул экен. Кенжебайдын тилинен чыкпай жүрсөң байеке. Аштан ачка болбойсуң, аттан жөө калбайсың. Анын тилин албасаң, карып кеткен кезиңде. Кардың ашка тоюнбайт, тааштай сенин көнүңдү. Жаман кылат жөнүңдү, балдарыңды көргөндө. Кабыргам жаман сөгүлдү, бычакка сапты уулуң жок. Кайгырып жашым төгүлдү, жалган айтсам оң боюн. Жалпы балаң биригип, жамбактыдай көрүндү. Жаман көрсөң аксакал, жаныма салгын өлүмдү. Ачууланбаң абаке, ашык айтсам өлөйүн. Абыдан жакшы угуп тур, өзүңдү сынап берейин. Тилиңде балың бар экен, өзүңдө карың бар экен. Эргө күрө келикме, сөзүңдө зарың бар экен. Бал тилиңди салганда, ташта болсо эриткен. Кандайда сөөлүң бар экен, бирок ачууң чукул шашылган. Акылыңды качырган, аягына жете албай, ашпышымда жазылган. Жайкы күндө түнөрүп, жай түшүп ачылган. Жалың келсе бир паста, жакыным дебей качырган. Жазгы күндө сөгүлгөн, жалындуу болуп көрүнгөн. Жаш кезиңден абаке, жалтанбапсың өлүмдөн. Жашың өтүп кетиптир, көрүң жакын төрүңдөн. Кармаган жерден кан чыккан, каарланса жан чыккан. Каптап кетти ырбагы, төмөнкү калың чаң жактан. Сыймыгың баштан качыптыр, сырттан сөгүң жашыптыр. Төмөнкү чаңдын арбагы, абаке сени басыптыр. Таныпсың жүргөн жолуңдан, талайың кетип колуңдан. Издегениң чыр экен, имерип шайтан соңуңдан. Балы кетип тилиңдин, баркы кетип күнүңдүн. 70 жашка чыкканда, ажалыңа кез болуп, колу тие турбайбы, аталаш тууган иниңдин. Мына дейт, мен эмес өзүң сына дейт. Калың чаңдын ичинде, канзада неме тура дейт. Жакын келди калың чаң ичинде бир топ жан. Кайсы хандын баласы, так ошого болдум таң. Астымдан атын карасам, айбандан башка түрү бар. Үстүндө эсин карасам, адамдан башка сүрү бар. Садагын белге салынган, туяксыз жүрүү атасы. Зарыктырып табылган, душманды көздөй бет алса, ак жол борстой чамынган. 40 жигити кашында, кырмызы жоолук башында. Үч өлүнөн өтүптүр,
Attanып 14 yaşında kızıl çigil jaş bala Bolot kılıç baylanıp bozum kuştay aylanıp Alma baş mıltık asınıp akıl oylop bozunup Ak niyettүү bozbalдар algan eкен koşulup Arbağın artık bul elden asmanga çаңы sozulup Jagından tük çıkıp jalında көздөн от çıkıp Bala жол көрсөңдөнгөн ушул кайсы хандын баласы Укмуштан угуп жүрчелек бул эмикинин манасы Өтүп барат мынакей абаке байкап карачы Айбатына чыдабай канчасы качып кетти экен Балдарыңды саначы деп ошентип айтканда чочуп кетип абакең Жолго көзүн сал деми чаңды карап кал деми Ызыгы жайдын аптаптай суугу сырттын шамалдай Кайра тартып бир топ жан качырганы баландай Шилтенгени албарстай ирмегени жолборстой Алдынан чыккан душманын ал кезде тирүү койбостой Эки жакты карабай эч кимден жанын аябай Эр табылды көрүндү душманым бар деп санабай Арча туру буданын шайбырына төндүрүп Масыгына көндүрүп жалаң кылыч байланып Жагалуу айдай айланып Жалы келип толгонуп жалгыздыгын ойлонуп Кызыл жүзү бозоруп ант ичкенде кумсарып 40 жигитин ээрчитип табылдың өттү сумсайып Чочуганда эрдик жок Кудай назар абаңыз Куулжуган агаңыз Алдынан каршы чыга албай айткан сөзүн кыла албай Айбатын көрүп баланын ал жерге токтоп тура албай Кубай талгаң аттанып кутулар жагын бет алып Сынчынын сөзүн уга албай жалгызга зыян кыла албай Балдарына караса жашынышып калыптыр Калың аттын ичинде калкаланып чыга албай Алтыбай жүрөт бата албай колунда койдой кара таш Коерго жерин таба албай Кенжебай жүрөт кете албай кетенчиктеп жете албай Келжиреп мында тургуче бай эле кемеге жака бет албай Кудай назар абаңдын кужуру келип курушуп Уйкасы жаман тырышып кубат кылган балдарын силер биде урушуп 60 жаман бергичи ашыктай жалгыз берсечи 90 жаман бергичи тонуктай жалгыз берсечи Аттан кула өлүктөр аркасынан барайын Бал тилимди салайын Эркатан өскөн жалгызга эл болушуп алайын Ат үстүнөн чыр салбай бай кийген атты чабайын Калың элди таратып акылын өзүм табайын Ашка конок болоюн авылдан этке тоёюн Аксакал деп сыйласа агасында булоюн 6000 түтүн кыргызга кан көтөрүп коёюн Арам көнү бар болсо ашыктай болгон жалгыздын Алмадай башын алайын айбаткандай кылайын Арадан атты кошоюн ашына бузук салайын Бай кесин зорду кылайын Мандалактай жалгыздын ошо тамырын түптөн жулайын деп Кудай назар топтошкон элдин кашына келип туруп калды. Элдин ортосунда ери табылды Аяш атасы уста менен сүйлөшүп турганын көрдү. Кудай назар жүргүлө балдар. Бүжүрөгөн кошоматчы Устакул кечеки менин сөздөрүмдү табылдыга айтып жатат го. Ачуулунун астынан чыкпа деген, каны суюк жаш бала кагылыша кетип жүрбөсүн деп кабагыраак жерге барып балдарын түшүрүп коюп кашатчадан карап отурду. Ашка чогулган калың эл тегерек тартып тең болуп, эл ортосу кең болуп, эр сайышып, балбан күрөшүп, эр эңишип, жан батышып, тамашасын кылышып жатышат. Мына ошондо Сурнай кериней тартылды да, ырчысы жар чакырды. Эртең эрте тургун деп атча бар жерге жүргүн деп, табылдынын жарлыгын барың толук билгин деп. Кызыл жарга барасың, кыйкас күлүк чабасың, чыгып келсе күлүгүң, кызыл олжо аласың. Кыябында жок болсо, атыңдын карды ток болсо, жүгүр албай токтолсо, байгеден куру каласың. Көтөргөн үйлөргө бөлүнгөн конокторун алып, үй ээлери тарап кетишти. Кудай назар айылга батпай, же ашка келбей эле үйүндө жатпай, же конокко бөлүнбөй, же коктудан чыгып көрүнбөй, кайда барарын билбей, калың элдин бул жүрүшүн сүйбөй, ичи жалын чок болуп, сыртына чыккан от болуп, ал түнү дагы жанагы таш тулганын төрүндө жалгыз балдары менен калды. Taң ағарып сөгілді де
тараза жылдыз көрündü. Қалың ел дүрбеп аттанып Қызылжарға бет алды. Байрақтың бары делбіреп, желектің бары желбіреп, ақсақал ұста ел баштап, адам қалбай айылда, келе жатат мелтіреп, Қызылжарға барышып, ой қылқанда күлік чуады, қия тап келген күліктер чуабай қарап тұрабы. Аттайдап байгени Қызылжарға қойып, таш кечүүнү кечирип, торпу менен түшүрүп, кыргоонун аяғынан атты кое берди. Устанын уулу Элдиярдын Кер Табылга деген аты ыраак чыгып келатат эле. Таш төөнүн оюнан, молашуунун сайынан Кудайназар Алтыбайдын Алатоо деген атын арадан кошуп, Алтыбайлап ураан чакырып, сүрөп алып көскөрүнө баш байгени алып кетти. Мына ошондо Элдияр Эрмек Табылдыга келишип, «Кана досум, үйдүн үстүнө келген жоого байгени алдырып жиберебизби? Калмактарга барып катуу уруш салып, калың байгени ажыратып намысыбызды албайбызбы?» дегенде Элдияр менен Эрмек досуна мына ошондо Табылды. «Ой айланайын жан досум, өз атамдын ашында өз агам менен урушканым жарабас. Өзүнүн атасынын ашында өз атасы менен урушуп кармашып, кан төгүштү деп калың элге сөз кетер. Андан көрө ошол алган байгеси өзүнө буйрусун» деп Табылды эки досун токтотуп, элдин баарын таратып, ашты өткөрүп жатып калды. Атадан уул туулса ушундай туулсун деп кыргыз, казак, өзбек, калың журт Табылдынын жаш туруп баш болгонуна ыраазы болуп тарап кетишти. Кудайназар эл тарагандан кийин малыңарды айдап келе бергиле балдарым деп үйүнө карай кетип калды. Алтыбай, Кенжебай кеңешип, малды бүгүн өргүтүп ушул жерде жаталы. Эртең шашпай кетебиз деп ошол жерге түнөп алып, четинен кармап 3-4 койду союп, ошол түнү арага тоюп уктап калышты. Эртең менен жаман сууга суусап калышкан экен. Алтыбай инилерине кеңеш салды. Балдар аттангыла, Табылдынын үйүнө баралы. Кантсе да энеси сарамжалдуу киши эмеспи. Анын үйүндө арак болор. Арагынан ичип алып, ашта конок бербедиң деп таарыныч кылып калып эле. Жанагы жетим Табылдыны үйүнөн чыккыс кылып, кордук менен зордук менен аябай кыйнайлы деп акылдашып алып Табылдынын үйүнө барды. Табылдынын үйүнө барып конок болду. Табылды жакшы маанайда күтүп алды. Мына ошондо аракка кызыгандан кийин, ичиндеги кариттери, кара ниет, бузукулары чыккандан кийин Табылды көтөрө албай 60 уулун 60 жерге сабап, мына ошентип жанагы байгеден алган мал мүлктү кайта өзү тартып алып, балдарын кубалап жиберди. Кудайназар бул окуяны уккандан кийин аябай катуу кайгырып, мына ошондо ичинде кеги калды. Күндөрдөн күн өтүп, айлардан ай өтүп, бир убакта Табылды катуу ооруп калды. Оорусу Кудайназарга угулуп, Табылды өлүм алдында жатат деп, мына ошондой кабар уккандан кийин көл башындагы Чалгалмак деген баатыр тагасына Олжобай деген уулун чаптырат. Табылдынын оорусу катуу, ушул кезде келип жылкысын тийип, элин чаап алсаң болот деп кат жөнөткөн. Бул кабар менен Чалгалмак элин жыйып алып, 10 000 кошуун кол алып, кошуунду кабат мол алып, Табылдынын жылкысын тийип айдап кетти. Мына ошентип артынан куугун болбогондон кийин Чалгалмак өзү салган жаңа шуунун төмөн жагына жылкыларды таштап коюп, чалгынчы жөнөттү. Калмактар калың жылкыны алып келип, өргүү болуп жаткан эле кароолчусу кайра келип, караан-параан көрбөдүк деп кабарын берип чогулуш кылды. Чалгалмак оолугуп сөзүн баштап, мына ошондо калмактарга айтып турганы: